дарактын саны 25 болот. 25 болгондо Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулуп, республикалык педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан ишке ашырылып жаткан бул курстарга Ош мамлекеттик университетинин усулчулары тренер катары зор салым кошууда. Ошмунун билим мектеп лицейинин математика мугалими Назгүл Каныбекова Ош облусундагы жана Ош шаарындагы мектеп мугалимдерине билим берүүдөгү алдыңкы методдорду жана технологияларды үйрөтүүдө. Бул тренинг 4 күндүк курстун алкагында өтүп, жалпы 72 сааттык программаны камтыйт. Буга чейин өлкө боюнча 80 тренер тандалып алынган. Сандардын арифметикалык орточосу дегенде баарын эмне үчүн кошуп туруп, эмне үчүн кошулуучулардын санына бөлөт экендигибиздин мазмунун балдарга минтип үйрөтсөк, балдар арифметикалык орточо дегенди унутпай калып атышат. Окутууларда PISA, STEM жана Сингапур методдору колдонулуп жатат. Мугалимдерге заманбап окутуу стратегиялары жана билим берүү технологиялары тууралуу кеңири маалымат берилүүдө. Биздин мурда традициялык сабактан айырмаланып, бул Сингапур методунда көп маалыматтарды үйрөндүк. Анткени окуучуларды өз алдын чечтөөгө, окуучуларды презентация жасоодо сүйлөөгө, анткени математика сабагында окуучуларыбыз көп сүйлөбөстөн тапшырмаларды эле аткара берет да, досканы карап туруп элечи. Жана группаларга бөлүү, деңгээлине жараша группаларга бөлүү аркылуу жана аларды презентация жасатып, биз сабакта өтө кызыктуу маалыматтарды алдык. Мына ушул алган маалыматтарыбызды биз Кудай кааласа мектепке барып колдонобуз. Алган билими боюнча мугалимдерге сертификаттар тапшырылып, алар окуучуларга жаңы билимди таанып билүү мүмкүнчүлүгүн беришет. Биз замандын талабы болгон, акыркы популярдуу болгон методдорду үйрөндүк. Ал кандай методдор? 5E деген эмне, STEM, Сингапур деген эмне, кандай методдор экенин толук түшүнүп окуй алдык. Бул методдорду билген соң биз балдарга маселелерди, мисалы турмуш шартына байланыштуу жөнөкөй тил менен түшүндүрүп үйрөтө алат экенибизге мен толук ынандым. Анан жана дагы сунуштайм, ар бир мындай жаш иштөө тажрыйбасы аз мугалимдер сөзсүз ушул окууну окуш керек экен. Биз бул курстан жаңы методдор, бизге 12 жылдык билим берүү системасы боюнча PISA, STEM методдору боюнча жаңы маалыматтарды алдык. Бизде учурдун талабы болуп жаткан PISA тестин тапшыруу алдында турабыз. Ошол PISA тестинин маңызы, окуучуларга эмне үчүн керек, биз ал тестти эмне үчүн тапшырышыбыз керек деген жөнүндө маалыматтарды кеңири алдык. Бул демилгени Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы мугалимдердин квалификациясын өркүндөтүү институту ишке ашырууда. Бул мугалимди окут долбоору PISAнын компетенцияларын калыптандыруу аркылуу окуучулардын математикалык сабаттуулугун жогорулатуу деп аталат. Азыр республика боюнча бардык STEM мугалимдери бул окутуудан өтүп жаткан учурда. Өзүңүздөргө белгилүү, билим берүү системабызда чоң реформалар башталган. Мына ошонун биринчи кадамы катары мугалимдерге методикалык колдоо көрсөтүү. Ошмунун окутуучулары өз ишмердүүлүгүндө мектеп мугалимдерин жаңы ыкмалар менен окутууда чоң роль аткарышууда. Бул билим берүү сапатын арттыруу максатында ишке ашып келет. Мугалимдердин ар бир жаңы билими бул келечекте PISA сыяктуу тесттерге даярдык үчүн биринчи кадам болуп саналат. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ош жаңылыктары.